Насыпбек Асанбаев. Унутулган салт. Аңгеме. Ал күн эч качан эсимден кетпейт. Сыртта жамгыр нөшүрлөп куюп турган. Оорукананын узун, эйин залы менен ак халатчан дарыгер мени көздөй басып келатты. Кудай-ай, ошондогу убакыттын чоюлганын кантейин. Дарыгер кадам шилтеген сайын ак халатынын этеги жайбаракат желпетип өзү менен кошо делпилдеп келет. Ал дарыгердин да ошол күнкү элеси түбөлүк эсимде калды. Чыдамым кетип калган экен. Бутум ооруп турганына карабай тура жүгүрдүм. Жок, мен дагы калгып калдым окшойт. Убакыт чиркин, кыймылдын баарын ылдамдаткан да, жайлаткан да убакыт экенин чучугума чейин сездим ошол күнү. Кулагым дөңгүрөп баратты. Үнүм кардыгып, оозуман добуш чыкпайт. Алыстан эле кыйкырып баштадым. Бирок кыйкырыгым өзүмдүн кулагыма да жеткен жок. Дарыгер көптөө араң жакындады мага. Кабагын ылдый салып, ар бир тамгасын бирден айтып шыбырап турду. Ооба, мага ар бир тыбыш өзүнчө келди. Акырын, биз сактай албай калдык. Кайрат кылыңыз. Мен түшүнгөн жокмун эмне дегенин. Кабыл эмне болду? Ал жакшыбы? Деп сурай бердим. Ал мага башка эле бир нерсе тууралуу айтып жаткандай туюлду. Мен болсо, кабылды айтыңызчы, кабыл эмне болду? Деп эле чырылдай бердим. Көрсө ошол күнү жашоомдогу каргашанын башталган күнү экен. Тынымсыз чамынып жүрүп, эми бир нерсеге жетинип калдык дегенде балдарым атасыз, очогубуз ээсиз калды. Ополтоом урап, заманам куурулуп турган ал күндөрдү негедир сырттан карап турган көрүүчүдөй өткөрүп жаттым. Ал тургай кээде балдарыма да таң кала карайм. Алардын ата келип ыйлаганы, кызымдын эсин жоготуп жыгылганы бүтүндөй тасмадан өтүп жаткансайды. Кошуна келиндер айланчыктап жүрүшөт. Туугандар келишиптир. Бирок алардын баары тең эч бир максатсыз туш келди басып жүргөндөй. Керек болсо сүйлөшкөндөрдө мааниси жок, байланышы жоктой сезилет. Акылыма эч нерсе чүргөлбөйт. Оюмда бир гана кабыл. Ошол келсе эле баары ордуна келчүдөй сезилет. Ордуман туруп издеп жөнөйм. Кудум баягы экөөбүз баратып авария болчуда кыйрап жаткан машинадан эптеп сүйрөлүп чыгып, аны издегендей темтелеңдеп издейм. Бири-бирине жабышып, эмнеси кимисиники экени билинбей калган эки машинаны тегерене басып, кайсы жеринен кабылды сууруп чыгаарымды билбей, чаркайланып жүргөндөй тура калып издеп жөнөйм. Бирок баягы эле кыжылдаган кошуна келиндер, туугандар кармап калышат. Жөнөтүшпөйт, тургузушпайт. Өзүм да түшүнбөйм. Булар эмне болуп калган? Дейм. Кыжырым келип, кээде урушам. Бирок алар мени укчудай түрү жок. Деги эле эч кимди укпай чургулдап атышат. Бозуй тигилдиби? Дейт бирөө. Машина келдиби? Базарга ким барат? Дейт дагы бирөө. Дагы бирөө болсо казан издеп жүрөт. Дагы бирөө килем, кийиз сурап атат. Такыр түшүнүксүз. Бир гана кабылды эстеген киши жок. Ушунча топураган адам эмнеге чогулду? Бирөө да кабылды эстеп койбойт го булар, дейм. Баягы эле көрө окат булардын ойлогону, дейм. Бирөө жүрөт, шумаланып. Кой алып келдим, жүргүлө, сое калалы, деп. Койду эмнеге соет, деп коем. Бирок аларга сүйлөгүм да келбейт. Бат эле кымгуут болуп калат. Кайра эле кабылымды издеп жөнөйм. Бат эле баягы оорукананын узун залы эсиме келет. Бат эле баягы авария болуп, автоунаалар балжа-булжа болуп жаткан жер көз алдыма тартылат. Анан эле кабылды издеп жөнөйм. Кайра эле келиндер, туугандар жабылып калышат. Же мени тургузушпайт, же өздөрү издешпейт. Ошого туталанам, урушам, ызаланам, ыйлайм. Бир маалда боз үйгө кир, деп киргизишти. Короого боз үй тигилип калыптыр.
бирок ичи көөдөй караңгы, суук экен. Мынчалык түрү суук боз үй көргөн эмесмин. Зордоп эле киргизишти. Деги мага нокто катып алгандай эле ары бери жетелеп жүрүшөт. Өз оюм менен эч нерсе кыла албай калдым. Кабыл ушул жерде деп айткандар да болду. Ошого да алаксып кирип келдим окшойт. Бирок кабылым мындай кутуга чыккан, аңгыраган боз үйдүн ичинде эмне кылып отурмак эле? Тигинде балдары чырылдап отурат. Барат эле да ошолорго, дейм. Көргөзбөй эле койгулачы, такыр таандыл кыз болуп калыптыр, деди бирөө артынан. Бирөө болсо, а мейли көрсүн, биротоло көксүнү сууйт, деди. Кимге эмнени көргөзө албай жатышканын билгеним жок. Бир маалда жетелеп келип капшыттагы килемди көтөрүп киргизишти. Сундуйган бирөө жаткан экен. Үстүндөгү жабууну ачып көргөзүштү. Кабылың менен коштошуп кал, кургур, деди бирөө. Карс курс эле дейт туш тарап. Машина ала салып, айниктери чачырап кетти. Бул жолу боз үй да кошо тоголонуп баратты. Машинабызда боз үй бар беле? Деген ой мээме зып эте калды ошондо. Айго кой кармагыла, эсин жоготуп койду. Суу! Деген үндөр алыстан угулуп барып дымырап калды. Өзүм эле калгансыдым. Машина көпкө чейин тоголонуп баратты. Бирок кайда чимирилбесин боз үйдөн түндүгүнө окшогон кайчылаш жыгачтар көз алдыман кеткен жок. Анан эле кабыл эсиме келет. Ал руль кармап бараткан. Мен жанында отургам. Машина токтосо издеп келейин дейм. Айниктен чыгып кеттиби дейм. Курун тагынбай койгонун эстеп туталанам. Азыр тарта койсомбу деп да албастайм. Бирок өзүмдү кармай албайм. Машина тоголонуп баратты. Эки жакты караганга дарманым жок. Бирдемени тырышып кармап алгам. Кое берсем эле машинадан чыгып кетчүдөй болом. Көз алдыман гана түндүк кетпейт. Кайда ала салсак деле түндүк кетпейт. Кээде кимдир бирөөлөрдүн чаң-чуң эткен үнү угула калат. Колу карышып калды, деген үндөр жаңыра түшөт өзүл-кесил. Кимдин колу, дейм. Кабылды карайм, ал көрүнбөйт. Курун тартынбай койбоду беле деген ой кайра шып этип жүргүлө калат. Кайра эле курун тартайын дейм, бирок колумду кое бергенден корком. Көптө араң токтоду машина. Бирок негедир көп кишинин арасына токтоду. Жалаң аялдар экен. Кантип ушул жерге токтогонун түшүнбөйм. Булардын баары кайдан чыга калды? Маңдайымда боз үйдүн шамгарагы турат. Жанатан көз алыма тартылып аткан түндүк дале маңдайымда турганын көрүп таңыркайм. Аялдар болсо өздөрүнчө күрүгү, шыпшынып жүрөт кээ бири бышактап ыйлап алган. Дары иччи, суу иччи деп өнтүлөшөт. Бергенин ичип койдум. Тур дегенин угуп турам, отур деген жерине отурам. Көөдөй караңгы боз үйдүн ичинде капшытты кара отурдук. Жанымда эки аял бар. Бирөө тынбай уңулдап ыйлап атат. Жаным жер тарта баштады. Шылкылдап көзүм илинип бараткансыйм. Кабыл келгиче уктабайын деп коем кайра. Бирок болбойт. Арттан бирөөнүн ушунча дары бердик, эми уктап кетер дегени кулагыма илинди. Кимди уктатып атышат? Дедим. Анан мемиреп кеткенсидим. Бирок түнү бою аварияга кабылып, кабылды издеп чыктым. Улам эле зуулдаган бойдон келип, алдыбыздан чыга калган машинага урунабыз. Анан ызы-чуу башталат. Тарс-турс болот да машина айланып жөнөйт. Анан машинадан сурулуп чыгып, кабылды издейм. Бир маалда бирөө оозума суу кармап турган экен. Ме кой, моону ичип алчы, деп жатыптыр суу кармаган аял. Түнү менен жөөлүп чыкты, бечара, дейт нары жактан бирөө. Башым жарылчудай зыңгырап ооруйт. Суу уртайын дедим эле, жүрөгүм айланып туруп алды. Суу куюп келип бетимди жуушту. Ушул тапта сырттан бирөөнүн күбүрөгөн үнү угулду. Жеңем турдубу? Кишилер келе баштады. Тезирээк мал сойбосок болбойт,
деди бирөө. Тиги аталаш агасы бар эмеспи? Ал эмне дейт? Деди нар жактан. Ал деле ылайыктуу маалым жок деп койду. Ойго кой, анда эмне кылат элек? Малы жок болсо өзүн союсуңарбы? Омей, кызык немесиз го. Союш керек да бирдеме. Ошо да болмок беле. Эл эмне дейт? Ушул жерден эсиме келип, бул жалган улана берээрин, тезирээк эсиме келбесем болбой турганын сезе баштадым. Бирок босогодон боп-боз болуп, алы кетип, көзү тоодой шишиген кызым киргенде заманам кайра куурулуп, акыл эсим кайра алай-дүлөй болуп кетти. Бечара кызым кирип эле ата келип, ыйлап келип алдыма кулады. Аялдар кайра чуручу түшүп калды. Ошону менен кайра эле баягы авария, кайра эле баягы кабылды издемей башталды. Колум дагы тырышып калыптыр. Курун тагайын дейм, колумду бошоткондон корком. Бир топто тынчыды алай-дүлөй. Эсимди жоготуп, кайра эсиме келип атканымды эми байкадым. Болбосо жанатан бери окуялар бир заматта өзгөрүп кетип атканын түшүнбөй аткан болчумун. Көрсө эсимди жоготуп жаткан турбаймынбы? Аялдардын жөлөк таягы менен эптеп сыртка чыктым. Сыртта толтура киши жүрөт. Короодо боз үй тегилип турат. Тигинде кишилер мал союп атат. Кайсы малды, кайдан табышканы белгисиз. Жанында кабылдын айылдаш кошуналары тууган уругу жүрөт. Илгеркисинче баркылдап сүйлөгөндөрү да бар. О, эки эли чыкты. Жакшы байтал экен. 20дай чучук чыгат буйруса. Деп күпүлдөп атат көрпө тебетей кийгени. 20 чучук жөн эле чыгат. Жанышбайке кыйын экен, таап келе калганын карабайсыңбы? Жазында мындай семиз жылкы оңой менен табылбайт да, деди жанында турган жашыраак жигит. Кайдан тааптыр муну? Кабылдын уазы бар эмес беле? Ошону күрөөгө коюп, акча алып келишти. Мейли эми. Байкуш, көзү тирүүсүндө ошол уазы менен тирүүлүк кылчу эле, эми көз өткөндө да ишке жараган туура. Андан көрө ошонун акчасы жетиптирби? Кайдан жетсин? Үстүнө акча кошо турдум дейт. Кийин алармын дейт. Ошентсин эми. Тууган дегендин ушундайда пайдасы тийбегенде качан тиет эле? Карызга берсе, кийин ай бар, жыл бар, өндүрүп алар. Бечаралар, ансыз да ижарага алган бусиги менен кырсыкка кабылып турду эле. Эми колундагы болгон быдырын ломбардка берип мал сойдуңарбы? Омей, кызыксың го. Анан эмне кылат элек? Же сен таап бересиңби малды? Жок мен кайдан таап берет элем? Анда ун чыкпай отур. Бул илгертен келаткан салт. Өлгөндө киши келет, мал союлат, тууган туушкан, куда сөөк келет топо салганы. Андан алар эмне деп барат? Салт билбеген немелер дебейби? Жүзүмдү чайып атканда алар ушинтип коурашып атышты. Бирок көп деле маани бергеним жок. Кабылым жок болуп турган соң эми мага баары бир эмеспи? Уазикке кейит билем. Кызымдан гана коркуп калдым. Байкушум жашабай жатып атасынан ажырады. Жоодар кайда? Дедим жанымда турган аялдан. Тигил үйдө го, деп алаңдай жооп кайтарышты. Байкушум, Али бала эмеспи? Ал кантте экен дегенде ойлогондо заманам дагы курулуп, көзүм караңгылашып кетти. Бирок бул жолу эптеп өзүмдү кармап калдым. Жанымдагы аял дагы сезе койгондой эжекелеп жөлөй калып, жүзүмдү муздак суу менен сүртүп жиберди. Башым гана зыңылдай берди. Эптеп ордуман туруп, боз үйгө жөнөдүм. Сол тарабым бүтүндөй какшап, ооруп турганын ошондо гана байкадым. Аварияда каттуу урунсам керек. Ошону менен бир канча күн кошо кайттым. Үчүлүгү болду, жетилиги болду. Канча адам келип, канча киши топо салды билбейм. Топураган эле кишилер жүрдү сыртта. Баягыдан кийин дагы бир уй союшту. Анын акчасын өзүм таап бердим.
Чогуу иштешкен санаалаш эже бар эле. Ошол бирөөдөн пайызга таап бере калды. Ошого мал алып сойдук. Андан кийин туугандар, куда сөөктүн кошумчасы деп узун тизме. Бир канча акча карматышты. Анысы кабылдын жайына, анан дагы майда чүйдөгө кетти. Ошону менен өлгөндүн артынан өлө албай, кылдыратып жашообуз өтө баштады. Эл да тарады. Кыркылыгы өтүп, боз үй да чечилди. Чынын айтсам, бул күндөрдө мен өз үйүмдө эмес, бөлөк эле үйдө жүргөндөй болдум. Топураган эл кайсы тамактан жеп, кайда жатып атканын деле толук билгеним жок. Кыскасы, топурап эле келип кетип жүрүштү. Мен кошок айткан сайын өзөгүм өрттөнүп, жашоодон кеччүдөй араң отурдум. Кийин билсем, ошол арада жумушмандай чыгарып коюшуптур. Ооба, айлап ишке чыкпаган жумушчунун кимге кереги бар дешсе керек. Оазикти болсо ойлогон да жокмун. Жаныш байке ломбардтын кагазын карматып, 50 000 сом төлөйт экенсиң. Ай сайын 3 000ден берип тур дегенде макул деп койгом. Ошону менен ал кагазы кайда калганын да билбейм. Барган да, чалган да жокмун. Ага бергидей акчам да, убактым да болгон жок. Эч жакка чыккым келбейт. Өзүмчө калсам эле буркурап ыйлайм, ыза болом, туталанам. Жакшы нерсе болсо деле, жаман нерсе болсо деле буулугуп ыйлайм. Ушуну кабылым көрбөй калды, дейм. Кабылым болсо эмне, дейм. Балдарды эптеп сабакка жөнөттүм. Алаксыгыла, отурбагыла, дейм. Бирок аларым деле кыйратып алаксай албайт. Кызым деле, уулум деле таалайсыз калгандай буркурап эле ыйлап жүрүшкөндөй сезилет. Кыркылыгы өтүп калганда баягы Жаныш байке келди. Куран окутту, ал жай сурашты. Анан бир маалда баягыда байтал алганга 40 000 коштум эле. Ошол керек болуп калды, деди үңкүй отуруп. Алгач 40 000 сом оңойдой эле туюлду. Көп деле ойлонуп отурганым жок. Макул, берели, дедим. Көрсө ополтоң кулап, аза күтүп турганда көзүңө башка эч нерсе көрүнбөй калат тура. Кийин издеп баштаганда сездим. Өзүмдүн бир эжемен башка жакын тууганым деле жок. Ал деле эл катары араң турат. Ошого айттым, чүү дегенде эле. Байкошум кейип кепчип эле кетти. Берем, деди кийин. Таап берем, деди. Бирок ошондо биринчи жолу түшүндүм. Буга чейин үй жайды кылдыратып турган кабыл болчу. Машинасы менен базарга чыгып, эл ташып иштеп аткан. Эми анысы да жарабай калды. Эски уазги болсо жок болду. А менин айлыгым өпчап эле азык түлүккө жетчү. Эми кайдан табам, дедим ичимен. Ошондо кабылым дагы бир өлгөндөй болду. Түнү менен ыйлап чыктым. Жок дегенде эле тамыбыз өзүбүздүкү болсо эмне, дейм. Мында Басирде турчубуз. Шаар четинен жер алып, пайдубалын тургузган элек. Аныбызда эле документи жок. Кайран кабылым тирүү болгондо, быйыл бүтүрүп кирип алсак, бара-бара документи деле бүтмөк. Үңкүр да болсо үйүбүз болбойт беле. Эжем араң 10 000 таап берди. Калганын бирөөдөн пайызга алып берейин деди эле, жүрөгүм түшүп калды. Берки уйдун 35 000-ин да үстөгү менен турат. Жакында ал да сурап баштайт. Андан башка карыздар да толтура. Балдарымдын мектебине беришим керек, ремонтуна беришим керек, батирге беришим керек. О, Кудай-ай. Ошентип бир жумадан кийин Жаныш байке кайра келди. Баягы эжемин алган 10 000ди санап берсем, түнөрү отуруп араң кеткен. 3 күн өтпөй кайра келиптир. Түрү жаман. Чайда ичпей, үшкүрүнүп отуруп. Бизди да туура түшүн. Ошол күнү силер уят болбосун деп, салттан калбасын деп, бирөөнүн акчасын кошуп жибердим эле. Эми мени коколоп атат, деди.
Баягы авариядан кийин 10 капталым сыздап ооруканага бара албай жүргөм. Кыймылдасам эле зыркырайт. Бир жерим үзүлүп кетчүдөй болот. Бирок аны айтканым жок. Кеше кабылдын достору келип, жамандык жакшылыкка деген ыраажасынан 10 000 берип кетишти эле. Ошого көрүнсөмбү деп катып отургам. Бирок тигинин түрүн көрүп, ден соолукту кое турдум. Катылган жеринен сууруп чыгып карматтым. Жанышбайке ошондо деле түнтүйү отуруп араң кетти. Ал кеткенден кийин бүк түшүп жатып алып, дагы буркурап ыйладым. Балдарым келип мага кошулуп ыйлады. Сооруткон киши болгон жок. Ошол бойдон буркура отуруп ачка уктадык. Түнү менен кабылды издедим. Кийин баягы пайызга берген аял келди. Көрсө 2 ай болуп кетиптир. Өсүп баратат, деди. Эптеп аркы беркини айтып узаттым. Макул, бирок эсиңде болсун. Үстөгү барган сайын көйө берет, деп коркутуп кетти. Эптеп жумушка чыгайын дейм. Капталым кыймылдатпайт. Күн сайын күчөп бараткандай. Бир күнү отуруп алып, кеткен чыгымдын баарын эсептедим. Көрсө тигиге, баланчага, буга, түкүнчүгө болуп отуруп 150 000 карыз бар экен. Үйдө да азык түгөндү. Нан менен чайдан башка эч нерсе калган жок. Өгүнү уулум базарга чыгып, жүк ташып 400 сом алып келген. Ошого un алып, чай алып ичип отурабыз. Жокчулук деген бат эле кирип келет туура. Баягы пайызга берген катын кайра келди. Бул жолу аңыраңдап алыптыр. Үйдөгү оокаттарыңды бер, деп булкунуп келип сапырып кирди. Же каршылык эле кыла алсамчы. Бир капталым ооруп, тыңыраак баса албай калдым. Омурткама доо кеткенби дегенде жүрөгүм түшөт. Баарынан балдарыма жаман болду. Бир заматта жетимдики баштарына түшүп, карып болуп калышты. Акыры түтпөгөнүмдө баягы жердин документин көргөздүм. Ушуну сатып карызыман кутулайын дедим. Чынында документ дегенибиз документ деле эмес. Болгону бир карта. Аны көрүп ого бетер атырылды. Мунуңду эч ким албайт, деп кыйкырнат. Жаным күйүп кетти. Ушундан башка байлыгым жок. Кааласаң колуңа өлүп берейин, деп жарылып кеттим. Буулугуп ыйлап да алгам, булкунуп сүйлөп да алгам. Акыры жеңдим окшойт. Макул анда, келе документиңди, деди. Ушуну менен сага келбейм дагы, деди. Кутулайынчы деги деп карматып салдым. Ушул ырайымсыз катындан кутулганыма гана сүйүндүм. Балдарымдын бозоруп, коркуп турганын көрүп, тезирээк ушуну жоготоюн дедим. Ошентип жерибизден да ажырадык. Эртеси үйдө жегенге эч нерсе калбай калыптыр. Уулум таң атпай туруп, бир жакка кеткен. Кызым экөөбүз кечке коркуп отурдук. Шоркуратып чай ичип коебуз. Кечке маал үтүрөйүп, боз ала чаң болуп, балам кирип келди. Тердеп, куругап, иштегени түрүнөн эле көрүнүп турат. Колуна нан, жарма, чай, май, кесме көтөрүп алыптыр. Байкушум-ай, жашабай жатып абалыбызды түшүнгөн экен. Ичиме эзилип, боорума кысып алып кечке ыйладым. Байкуш кызым күйпөлөктөп тамак жасады. Өзүм ордуман тура албай да калдым. Бүк түшүп эле ыйлайм. Ошентип уулум мектепке барбай калды. Анткени менен күнүмдүк тамакка жетип калдык. Ошондон көп өтпөй эшик тыкылдады. Уулум жумушка, кызым сабагына кеткен. Жалгыз отургам үйдө. Ордуман эптеп туруп, эшикти ачайын дедим. Бирок мен тургуча эле эшик ачылып, бирөө кирип келди. Көрсө үйдүн кожоюну экен. Мен таанычу эмесмин. Кабыл эле сүйлөшүп, батир акысын берип жүрчү. Кабылдын кырсыкка кабылып, көз жумганын угушуптур. Акырын отуруп, Куран окушту. Анча-мынча ал жай сурашты. Качан айтар экен деп жүрөгүм солкулдайт. Доочулардан коркуп калган экем. Бир маалда күткөн кебимде айтылды.
2 айдын батир акысын алалы деп келдик эле, деди камаарбай туруп. Тамагым буулуп, сүйлөй албай калдым. 12 миңден төлөчүбүз, 24 миңди кайдан табам эми буларга? Эми бизди деле туура түшүнүңүз. Туугандарыңыз деле бардыр, айтсаңыз каралашар, деди акыл айткан киши болуп. Тууган деген сөз менен каралашат деген сөз бири-бирине уланбай калганын айткым келди. Бирок унчуга алганым жок. Эптеп түшүнүп тургула, жакында иштеп баштасам төлөп берем, дедим. Кыңырылып отуруп араң кетти. Үй ичин кыдырата карай баштаганда жүрөгүм дагы солк этти. Баягы пайызга берген катынча үйдөгү эмерек кечени баалап атканын байкадым. Балдарымды томсортуп, үй оокатымды тартып алып, өзүмдү чыгарып коебу деп коркконумду айтпа. Бирок унчуккан жок. Нааразы болгондой сууз коштошуп чыгып кетти. Көзүмө жаш тегеренет. Кашайып калгыр, агып бүтпөс болду го. Балдарымды кейте бербей, өзүмдү кармасам жакшы болбойт беле. Бирок мунун соолучу түрү жок. Коюлат да турат. Тигине кызым да кирип келди. Түрүмдү көрүп эле байкады, кейип турганымды. Кыз эмеспи, дароо кабагыма карап, ичимди окуп турат. Алгач ар кайсын айтып, алаксыткысы келди. Анын анткенин көрүп, ого бетер бышактап жибердим эле, чыдабай кетти окшойт. Кучактап алып ыйлап жиберди. Ошентип экөөбүз көпкө ыйладык. Акыры эптеп, эсибизге келип, чай-пай ичкен болдук. Ошондон бир жума өтпөй, баягы Жанышбайке дагы келди. Бул жолу такыр эле түнөрүп алган. Кызуу дагы окшойт. Айбууга келбей оңураңдайт. Үйдө дагы жалгыз болчумун. Карызды бербейсиңби? Кандай уяты жок кишисиз? Деп эле качыра сүйлөдү. Ансыз да сызда отургам. Чыдай албай, мен да качыра жооп кайтардым. Жоон санымды кесип берейинби я? Уят болгондо эмне? Өлүп ал дегене турасыңбы? Дедим. Копурай, кайра коркутасыз да ой. Ушу силерди шерменде болбосун, тууган урукка уят болбосун деп таап берип отурсам, кайра күпүлдөгөнүңүз кандай? Мен мал таап келип, союп бербегенде, бу салт билбеген неме экен деп бүтүндөй эл журтка шерменде болмоксуз, деп опурулду. Бирок мен да токтоп тура алганым жок. Салт эле салт дейсиңер. Ушубу силердин салт билгиңер? Жетим жесир экенине карабай, акыркы быдырын саттырып, карызга карматып коюп, союш жегенде эле салт дейсиңерби? Салттын эт жеген, мал жеген жагын эле билип, калганын унутуп калгансыңарбы силер? Көзү өтүп кеткен адамдын бала чакасын жетим кылбай, туугандары асырап алат деген салтты унутуп, канча кишиге канча эт тартылат деген жагын эле эстеп калдыңарбы? Тууган дейсиңер. Тигине тууганыңар бала туруп ар кимге малай болуп жүрөт. Андай салт билге экенсиңер, ошондон уялбайсыңарбы? Же ал жагын унуттуңарбы салттан? Качан кыргызда бар эле агасынын уулун темсиретип койгон. Мына, мен ооруп, ордуман тура албай турам. Келип, бирөөң ал акыбалымды сурадыңбы? Же ал салтта жок беле? Мына, могул үйдүн ээси бизди темселетип чыгарып коймой болду. Ошондо биз темселеп, сел-саяк болуп кетсек, салтыңарды эстейсиңерби? Же уруулашын, тууганын темселетип жиберүүдө салтта бар беле? Силердин салтыңарды түшүндүм мен. Бул жакта кабылыман айрылып, эсиме келе албай турсам, туш тараптан каптап, малын союп, этин жеп кеттиңер. Андай салт билги болсоңор, союшун чыгара келбейт белеңер? Сарпайын артына келбейт белеңер? Сөөгүн артынып, бала чакасын жетелеп, айылыңарга ала кетпейт белеңер? Же үйүңөрдөн үркөрдөй 3 жетимге бурч табылбай калдыбы? Ушуну менен жата берсем, эртең мен да кетем. Ошондо да унутпай келип, чучук чайнап, казы жеп кеткиле.
Салтыңардын өзүңөргө пайдалуу жерин жакшы билип алган турбайсыңарбы? Маркум кабылда эч нерсе калган жок. Эми уулу менен баласында күрөөгө коюп, байтал жесеңер, кышка жетесиңер. Бар, туугандарга ошондой саламайт. Мен да мынтип оңула албай турам. Малдын семизин тандай беришсин. Жаныш байке унчуга албай томсоруп эле отуруп калды. Мен болсо тескери карап жатып алдым. Бурулуп баратканымда баягы ооруган жерим дагы каттуу зырп этти. Бирок тилимди тишиме катып үн чыгарган жокмун. Ант корлонуп атат дейби деп намыстандым. Тиги тууганыбыз болсо мурдун шор тартып далайга отурду да чыгып кетти. Ошондон жарым айча өтүп калган. Бир күнү эшик тыкылдады. Заманам куурулуп жата бердим. Кайсы доочу келди экен эми, дедим. Үйдүн ээсиби, же пайыздын ээсиби, же баягы Жаныш байкедир, дейм. Айтаарга кеп издейм. Кирээрге тешик издейм. Ушундан көрө кошо өлсөм эмне, дейм. Бирок балдарымды эстегенде ого бетер ичим ачышат. Көзүмөн ысык жаш тынымсыз тоголонуп жатты. Кыймылдай алганым жок. Аңгыча эшик акырын ачылып, бирөөнүн үнү угулду. Кагылайын Каныш, барсыңбы? Деди. Кудум атамдын үнүн уккандай селт эттим. Бирок ордуман тура алганым жок. Дали. Каргылданып араң жооп айтмыш болдум. Бармын, дедим чамамда. Тигил киши бир сам тыңшай калды да, Каныш, деп дагы заңк этти. Анан акырын кадам таштап бери басты. Кудум баягы ырахматтылык атамдай. Такасы жок маасы күлөштүн жумшак добушу, бөкчөйгөн жеңил абышканын майда кадамы. Эркеп баратты ман сайын. Адамдын ажалы ар түрдүү келет, дечү эле. Мага атам келаткан го, деген ой жылт этти. Мейличи, дедим ичимен. Балдарыма жүк болгуча кете берейинчи, дедим. Карактарым менен кортошо албай калганыма гана жаным кейди. Балам, үн катып койсоң боло, кагылайын, деди аңгыча. Так жаныма келип калыптыр. Ыйлагангабы, караңгы үйдө жата берип, сырттан эшиктин жарыгы түшкөнгөбү, айтоор көзүмө эч нерсе көрүнбөйдү. Кудум атама окшогон караандын гана маңдайымда турганын сездим. Атаке, мени алып кетчи, деп акырын шыбырап ыйлап жибердим. Эмне дейсиң, кагылайын? Ай, каатегүн, сен ооруп турасыңбы? Зыйна, кел бери. Кой турчу ал тамак ашыңды. Карачы, бул бечара ооруп калган тура, деп заңкылдады маңдайымдагы караан. Кайдагы Зыйна? Жарыктык атам кимди айтып атат, деп чыйрала түштүм. Аңгыча божурап сүйлөнүп бир кемпир келди. Жумшак колу менен маңдайыман сылап жүзүмөн сүйдү. Атаң ноозун ырайын, тууган деп коюп, карыздоолагандан башканы билбей калган турбайбызбы? Жанагы Жаныш деген ошо күнү эле айтпай, кечээ араң айтып отурбайбы кебиңди? Кагылайын, кечир бизге окшогон жаман туугандарыңды. Мына, эми каралашып турабыз, кагылайын. Эми өзүм салтты үйрөтөм буларга. Сабыр кыл, балам, деп күпүлдөп жатты жанагы абашка. Ошондо тааныдым аны. Айылдагы абабыз тура. Жанышка айткан сөзүмдү угуп, эң биринчи түтпөй келген экен жарыктык. Козусун союп, тамак ашын артынып алып келиптир. Үйүбүзгө кайрадан кут киргендей болду. Ошол түнү да түш көрдүм. Бул жолу кабылымды таптым. Туугандары менен бапыра отуруптур мурункудай. Эми унутпай катышып тургула, келип тургула, деп жатыптыр. Жүзү да жаркып калгандай. Аңгеменин аягы.